Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Assalamu alaikum. Силерди Кудай колдосун кымбаттуу достор. Биздин толкунга назар салгандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз жана Кудайдын адамды куткаруу жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Эгерде сиздер биздин толкунга жаңыдан гана көңүл бурсаңыздар, анда сиздей досту болгондугубузга биз өтө кубанычтуубуз. Биздин таанышуубуз мындан ары да уланат го деген үмүттөбүз. Ошондой эле биз өзүбүздүн туруктуу угармандарыбызга да өтө кубанычтуубуз. 1 мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой бөлүшүүгө чакырабыз жана адамды куткаруудагы Кудайдын жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Күнөө бул бардык кайгылардын, оорлардын жана өлүмдүн булагы. Айыктыруу үчүн Ыйсага алып келишкен оорлардын көпчүлүгү күнөө кылгандар үчүн оорушкан. Ошолордун бирөө шал болуп калган. Бул адам ошол убактагы врачтардын бардыгына кайрылган. Бирок алар бул ооруну айыктырууга алардын күчү жетпей тургандыгын айтышкан. Ал адам Ыйса алардын айлынан өтөрүн укканда кайра үмүткө толот. Анын достору аны Ыйсага көтөрүп алып барууну чечишет. Араң эле жаны бар бечараны Ыйса окутуп жана дарылап жаткан үйгө көтөрүп келишет. Бирок ал жерде адамдар ушунчалык көп болгондуктан алар эшиктен кире алышпай коет. Ошондо алардын айласы түгөнүп, тиги бечараны үйдүн чатырына көтөрүп чыгышат. Алар чатырды тешип, андан оорулууну үйдүн ичине Ыйсага түшүрүшөт. Ал ылдый түшкөндө бардыгы тым-тырс бола калат. Ыйса ал кишинин кайгылуу жүзүнө карап, анын ага кайрылып жалбыраган көз карашын көрөт. Ыйса бул кишинин мойнундагы күнөөсүн билчү, бирок ал айгууга болгон күчтүү ишенимди да көрдү. Анан бул кишиге эң сонун обондой болгон Ыйсанын сөздөрү угулду. Сенин күнөөлөрүң кечирилди. Мына ушулардын бардыгы жөнүндө биз Инжилден Луканын китебинен 5-бабынан окуйбуз. Аңгыча болбой оорлуу адамдан күнөөнүн оордугу түштү жана ал эми денесинин жабыркаганын сезбей калды. Ал тынч жата берди. Ал кандай бактылуу экендигин сөз менен айта албай жатты. Бирок еврейлердин жол башчылары, фарисейлер ой жүгүртө башташты. Ыйса кантип күнөөнү кечире алат? Буга мындай укукту ким берди? Ыйса алардын ойлогонун билип мындай деди: Кайсынысы айтууга оңоюраак? Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби, же тургун жана басып жүр дегенби? Анан Ыйса унчукпай карап тургандардын алдында шал болгон адамга кайрылып мындай деди: Тургун, төшөгүңдү алгын да үйүңө баргын. Анан ал баарын таң калтырып, капысынан оордан жаш баладай шайдоот туруп, төшөгүн жеп жеңил көтөрүп алып, Кудайды даңктап үйүнө кетет.
Кудай Ыйсанын жашоосу аркылуу бизге келип, оору менен өлүмдү жеңди. Бул качан ал ооруларды айыктырып, өлгөндөрдү тирилтип жатканда көрсөтүлөт. Бирок ал күнөөнүн натыйжасы болгон ооруну айыктыруудан жана өлүмдү тирилтүүдөн да маанилүү нерсени жазады. Бул маанилүү нерсе оору менен өлүмдүн себептерин жок кылуу жана күнөөсүз жашоону берүү. Кудай Ыйса аркылуу өзүнүн иштерин жазады. Ал күнөөнү жеңди. Ушинтип адам өзү чече албаган маселелерди чечти. Анткени бардык адамдар күнөө жасашкан. Алар күнөөсү үчүн өмүрүн берип коюп, андан ары жашай алышпайт. Күнөөкөр Кудайдын сотунун алдында өзүнө адвокат боло албайт. Ушул себеп менен Ыйсаны Кудай күнөөсүз жана жеңиштүү жашоо үчүн бизге арачы болуп, биз үчүн сүйлөп, биздин карыздарыбызды төлөш үчүн жиберген. Ар бир адам өзүнө жашоо жолун тандайт. Көп эле жолдор бар, бирок алар Кудайдын жолу эмес. Кудай күнөөкөр адамды кайрадан өзүнүн урухуна алып келүүчү жолду берди. Бир жолу Ыйса мындай деп айткан: "Мен жолмун." Инжил Иоанндын китеби 14-бап 6-ыр. Досум, кел, Кудай бизди күнөөдөн жана өлүмдөн сактап калгысы келген жолду карап көрөлү. Бир жолу бир шаарда сот болуп жаткан. Судья көп жылдан бери көрөлөк өзүнүн эски досунун ишин териштирмек болуп калат. Ошентип жаза чыгарыла турган күн да келет. Күнөөлүү судьяга келип минтип жалбарат: "Мага жардам кыл. Экөөбүз дос эмес белек. Мындай чоң штрафты төлөөгө менин күчүм жетпейт. Мен кылмышымды мойнума алам жана экинчи мындай кылбоого сөз берем." Судьянын досуна жаны ачыйт. Бирок ал адилеттүү сотту күтүп отургандарды карап, анан досуна карап мындай дейт: "Мага өкүнүштүү, бирок бул сот жана күбөлөр сенин күнөөңдү далилдешти. Мыйзамга ылайык сен чоң штраф төлөшүң керек, же түрмөгө отурушуң керек. Эгер мен сени кечирип койсом, бул адилеттикке жатпай калат. Мени сыйлабай калышат. Штраф төлөшүң керек." Анан судья баарын таң калтырып, бул күнөө үчүн мыйзам боюнча алына турган эң жогорку штрафты айтат. Анын бечара досу айласы түгөнүп ыйлайт. Андан кийин судья дагы бир таң калтырган нерсе жасайт. Ал капчыгын алып чыгып, өзүнүн акчасынан штрафты төлөйт. Анын эски досу боштондукка чыгат. Ооба, Кудай бизге жол берди, жана бул жол Ыйса аркылуу болот. Аны Кудай таза, ыйык жашоодо жашап, жана жердин ар бир адамынын куткарылуусу үчүн өлүмгө барууга жиберген. Ыйсанын күнөөсүз жашоосу ал биз үчүн төлөп бере алаарын көргөзүп турат. Ошондуктан улуу Кудай бул жолду ал аркылуу, Ыйса аркылуу берди. Ал ага ишенген жана өзүнүн күнөөсү үчүн кечирим сурап сыйынган ар бир адамды куткара алат. Ыйык Куранда мындай деп айтылган: "А дегенде арамдыкка барып, анан өзүн өзү жек көрүп, жемеге алып, анан Кудайды эстеп кылган күнөөсүнө өксүп, ырайым сурагандарды Алладан башка ким кечирет? Кылган күнөөсүн мойнуна алып, көшөрүп танбай көңүлү жанып, ырайым сураганды Кудай кечирет. Шылдырап суулары аккан гүлбагына киргизет. Алар анда түбөлүк турат. Алланын сый урматы ылла зат." Куран 3-сүрө 129-130 аят. Силер "Мен жана дүйнө" аттуу программаны угуп жатасыңар. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз.
Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.